Куранды ортого салып бузукулукка жол ачпайлык. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli thumma ma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Улантабыз мурдакы күнөлөр жөнүндө маселени адда ва дава. Шейх Ибн Каййим айтат: "Аннал мааси тазрау амсалаха." Күнөлөр өзүнө окшогон күнөлөрдү туудурат дейт. Демек ким кайсы бир күнөөнү жазса, ал күнөө да бир күнөөнү алып чыгарат. Анткени күнөөнүн артында да бир күнөө жатат. Жакшылыктын артында да бир жакшылык жатат. Мисалы, бир адам бирөөгө жакшылык кылса, албетте ага жакшылык кайтарылат. А бир адам бирөөгө жамандык кылса, аны сөксө, бул күнөө, мисалы, а тигил адам аны урат. Күнөө артынан да бир күнөөнү туудурат. Bir günü жаман болсо, андан кийинки келген күнөө андан да жаман. Ошол үчүн бул жөндө мурдакы дили таза муун мындай деген: "Инна мин уқуба ас-саййиати ас-саййиата ба'даха." Чоң бир жаза, чоң бир Уқуба, чоң бир жаза, эмне дейт? Бул күнөөнүн артынан күнөөнүн келиши дейт. Инна мин саваб ал-хасанати ал-хасаната ба'даха. Ал эми жакшылыктын натыйжасы бир гана артынан жакшылык келет деген экен алар. Демек, келиңиздер, күнөөдөн алыс бололук. Анткени күнөөнүн артында да бир күнөө жатат. Жакшылыкты кыла берелик. Анткени жакшылыктын артында эмне бар экен? Жакшылык бар. Кээ маселеде мындай да бир маселе бар дейт. "Валау аттала ал-мужрим ал-маъсията." Мисалы, бир адам кечке күнөө кылып жүргөн. Күнөө кылып, аны жүрөгүнө киргизип алды. Эми бир адамдан, башка бир элдерден же бир ушундай бир сабактарды угуп калып, күнөөсүн токтотом деп тобо кылып, бир Аллах Таала итаат кылып баштады. Ва акбала аля таа ла дагат алейхи нафсуху. Күнөөкөр адам күнөөсүн таштап, Аллахка баш ийип, Аллахка моюн сунуп баштаса, анын көкүрөгү кысылат дейт. Вадака садруху. Анын көкүрөгү кысылат. Эмнеге? Анткени Аллах болгон ибадат анын көкүрөгүнө жакпай атат. Анын жүрөгү күнөөнү жактырып калган. Ошол шарапты жактырып калган. Ошол казинону жактырып калган. Анын күнөөгө жүрөгү кирип калган. Кумар оюн анын жүрөгүн ээлеп алган. Анан кийин тобо кылып ошону таштай койсо, кайра кайсы бир убакытта жүрөгү кысылып баштайт. Ошол үчүн орустарда айткан: "Карышкырды канча жолу тамак берсең дагы, ал токойду карап турат" дейт. Күнөөкөрлөр канча жолу Аллахка тобо кылса дагы, баякы жүрөгүнө жаап калган. Ошол күнөөсүн эңсей берет экен. Жүрөктү күнөөгө малып салбайлык. Жүрөктү күнөөгө ороп салбайлык.
Анткени жүрөк көр болуп, жүрөккө дат басып, жүрөк оорулуу болуп калышы мүмкүн. Андыктан күнөөлөр адамдын жүрөгүн ар кандай жаман иштерге буруп салат. Жакшылык кылайын деп тоо кылып, намазын окуп, Кудайдан кечирим сураса дагы баякы күнөөлөрү эңсеп, анын жүрөгү кысылып, көңүлү чөгүп, көңүлү айнып, жакшылыкты жүрөгү каалабай калат экен. Ошондуктан Аллах субханаху тааля Куран айткан: алардын жүрөктөрүнө мөөр бастык дейт. Хатамаллаху аля кулубихим. Алардын жүрөгүнө мөөр басса, эмне болот? Бел рана аля кулубихим ма кану яксибун. Аллах Куранда айткандай. Алардын жүрөктөрүнө ушундай дат басып, жүрөктөрү кулпуланып, жүрөктөрү мөөр басып, жүрөктөрүнө ушундай доо кетти. Эмне? Кылып жаткан күнөөлөрү себептүү дейт. Келиңиздер, күнөөлөрдүн артынан түшүп алсак, жүрөктөрүбүз акыйкат нерсени көрбөй калат экен. Андыктан кайра ошол абалдан кетиш үчүн биз жүрөккө ибадаттар жакпаса дагы ибадатты кыла бериш керек экенбиз. Өзүбүзгө, жүрөгүбүзгө адат кылмайынча. Анан бул абалдан жакшы абалга өтөбүз. Анан жүрөктөн күнөөнүн адаттары акырындан кетип, жакшы ибадаттардын адаттары орносо, ошондо жүрөк жакшы нерсеге сезип баштаса, анда жүрөк тазалангандын белгиси. Көбүнчө бузукулар күнөөлөрүнөн ажырагандан кийин яжид минел алам бимуфаракатиха. Күнөөдөн ажырагандан кийин жүрөктөрүндө ооруну, жүрөктөрүнө кыйналгандыкты сезип калат дейт. Ошону таап калышат. Ошону шейх айткан дейт, Хасан ибн Хани ырсаптарым айткан экен: "Ва касин шарибту аля лаззатин ва ухра тадавайту минха биха." Бул жанакындай ырсаптар менен айтылган сөз, ошол күнөөкөрлөрдүн сөздөрү. Мен бир стакан шарапты, жанакындай винону ичкенде аны рахат менен ичтим дейт. Экинчи стаканды, экинчисин мен дары максатында ичтим дейт. Башкасы да айткан экен: "Ва кала ахар факанат даваи ва хия даи биайнихи кама ятадава шарбул хамр бил хамр." Менин давам, ал дава эмес эле, ал дарт экен өзү. Кантип шарап менен дарылангандай дейт. Кантип шарап менен дарылангандай. Мындайча айтканда, бизде деле адамдар бар, дарылык үчүн винону ичип кое бер. Мурда 2 жыл мурда коронавирустан көп адамдар арак ичип жатышты. Эмне десең, ошол аракты биз ичип жатабыз дарылык максатта. Өпкөлөрүбүз иштейт экен, жакшы экен деп. Билип коюңуздар, арам нерседе шыпа жок. Пайгамбарыбыз айткан: "Тадау ва ла тадау бил харам." Дарылангыла, бирок арам нерсе менен дарыланбагыла. Пайгамбарда бир хадисинде вино ал дары эмес, вино өзү дарт деген. Бизде канча деген адамдар винону, коньякты кичеке балдарга ичирип кое берет, каны көбөйсүн деп. Башка бир өсүмдүктөрдү жесе болбойбу каны көбөйткөнгө? Кызылчаны берсе болбойбу?
Винону бериш керекпи? Кичеке кезинде жүрөгүн ошого көндүрүп жатпайлыкпы? Анан кичеке кезинде бала вино ичип аткандан кийин 20 чыккандан кийин арактын артынан ичип чыгып алкаш болуп кетсе, түштөн кийин анан биз урушуп коебуз. Баламды жоготуп алдык, балам бузулуп кетти деп. Ким бузуп атат? Демек, биз күнөөнү жанакындай арак болобу, кумар нерсе болобу, аларды биз жакшылык ниетинде да кылбаш керекпиз. Шайтан бизге ар кандай бир пикирди салат. Гел, жакшы ниетте, дарылык ниетинде шарап ич деп. Андан кийин бузук болуп кетти. Пайда табуу ниетинде кумар ойнойлук же кумар ойнолгон нерселерди ачалык деди. Ниети башы жакшы болот, бирок кийин ал жерге чекит кое албайбыз. Анткени пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан, адал анык, арам анык, экөөнүн ортосунда шектенген амалдар дейт. Ошол шектенген амалдардан оолак болгонубуз бул эң жакшы. Келиңиздер, өзү бузукулук жакшы ниет менен келет. Анткени бузукулукту шайтан бизге жаза дебейт биринчи. Жакшы бир максатты көздөтөт. Анан кийин адам ошонун дамын татып, акчанын жытын билип алгандан кийин анын эшиги кенен ачыла берет. Ошол үчүн Аллах Таала шарап менен кумар оюнду бирге бир аятта айткан. Бизде Куранды кармап, Курандагы маселени айтып жатат. Негизинен бул Куран ыйык китеп. Аллах Субхану ва Таала Куран Керимде өкүмдөрү бардык мусулмандар үчүн бирдей. Келиңиздер, Куранды өз максаттарыбызга, өз кызыкчылыктарыбызга колдонбойлук. Эң чоң биз үчүн далил Куран. Анткени пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан хадис: Ас-сияму вал Курану яшфаани ли абда йаумал кияма. Кыямат кайымда пендеге орозо менен Куран шапаатчыл болуп берет дейт, колдоочу болуп берет дейт. Кайсы кыл пендеге? Куранды окуп, Куранга амал кылганга. Пайгамбар да башка бир хадисинде айткан: Худжатун лака ау алейка. Куран сага душман болот, сени кордойт, же сага дос болуп сени колдойт деген. Кээ бир адамдар Куранды колдонуп, өз кызыкчылыктарын, максаттарын ишке ашырам десе, мына бул адамдар үчүн кыямат кайымда Куран кас болот. Аны кордоп, анын каршысына прокурор болот. Аттиңай, бул дүйнөдөгү арзыбаган бир максаттар үчүн Куранды колдонгон адамдар абалы кандай болот ахиретте? Аллах Таала бизге ушундай абал берсин. Куран бизди колдосун. Куран бизди коргосун. Пайгамбардын ушундай да хадис бар. Ким Кахф деген сүрөнү, Курандын өзү эмес, Курандын ичинде бир сүрө. Ким ошол Кахф деген сүрөнү окуп, жаттап, ошого амал кылган болсо, кыямат кайымда пенде менен тозоктун ортосунда ошол Кахф сүрөсү турат дейт.
Я Аллах Таала, бұл пендеңді тозоқ қырғытпа, ал мені оқыған, маға амал қылған деп. Мынаки Құрандың қолдосы туғандар. Біз ойнап ойлық. Аллах Субхану ва Тағала Құранды қандай мақсатта қармап жатабыз? Қандай ниетті қармап жатабыз? Аллах біледі. Ла ямассуху иллал мутаххарун. Аллах Құран айтқан, даратыңар жоқ, гусулар жоқ, аны қармабағыла. Құран таза нәрсе. Бізде күнә бар. Біз кемшіліктіміз инсандар. Бирок Құранды ортаға салып, бұзық-құлыққа жол ашпайлық. Аллах Таала өзі өкім шығарушы. Андықтан Құран таза нәрсе. Аллах Субхану ва Тағала түшірген. Аллах өзінен түшкен. Вахюн. Құран жаралған емес, махлуқ емес. Құран Аллах Тааланың өзінен түшкен. Тәнзилун. Аллахың өзінен түшті дейді. Келіңіздер, Аллах Таалаға толық мойынсұнып, Құранмен жашайлық. Аллах Субхану ва Тағала арғанда баледен, елімізді, мамлекетімізді сақтасын. Аллах Субхану ва Тағала өзі бір ғана қолдосын. Аллах Таала бардыңыздарды аман есен, сақ саламатта, тыныштықта бөлесін. Аллах Таала күнәлерден бардығызды